Саламатсыздарбы? Жакында Кыргызстандын президенти жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин иш натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бир жарлыкка кол койду да. Бул жарлыкка ылайык мамлекеттик жана муниципалдык жалпы орто билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бир кесипкөй кадрдык курамын жакшыртууга багытталды да. Башкача айтканда, эгерде буга чейин мектептин директорлору өмүр бою ушу жетекчилик кылып келген болсо мектепке, орто билим берүү уюмуна, азыр 5 жылдан ашкандан кийин аларга сөзсүз түрдө конкурс жүргүзүлүп, мына ошонун негизинде гана кийинки 5 жылдыкка жетекчилик кылууга укук бериле тургандыгы аныкталды да. Бул боюнча министрлер кабинети ушул жарлыкка ылайык жобону иштеп чыгыш керек. Кантип жетекчилерди конкурстук тандоодон өткөрүш керек, аларды кантип дайындаш керек. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, ушул мектептин директорлору жергиликтүү муниципалдык бийлик же болбосо уюштуруучулар тарабынан дайындалып келген. Бирок алардын иш стажысы 5 жылдан кем болбош керек. Алар стратегиялык жактан, педагогикалык жактан абдан даярдыктан өткөн, мыкты тажрыйбалуу, жетекчилик сапат касиеттери жетиштүү ушундай бир инсандар болуш керек да. Орто билим берүү системасында бул нерсе турукташып калыптанып калганда, ошо мектептердин өзүнүн менчигинин түрүнө жараша, баш ийүүсүнө жараша ушул мамлекеттик, муниципалдык, анан жеке менчик мектептер бар да. Эми ал жерде маселе талаш эмес. Ошо муниципалдык болсо ошол жерлер префектурасы, муниципалитети дайындап, же болбосо өзүнүн чечими менен, шайлоо жолу менен дайындап алат. Мына ошол мектептин, муниципалитеттин уставына жараша чечиле турган маселе да. Мындан өзгөчө да талаш болбойт да. Ал эми менчигинин түрүнө жараша болгондо 1 жылга болобу, 5 жылга болобу, келишим негизинде, контракттын негизинде ошол мектептин жетекчисинин администрациясында болчу, ошону дайындап алышат. Же атаандаштык жол менен, сынак жолу менен шайлап алышат. Кыскасын айтканда, ошондо оптималдуу модельдерди ичак эле эбак түзүп алган. Анын бир бетке мынакей президенттин деңгээлинде указ менен, эми указда туура түшүнүш керек, ал мектептин директорлорун бошотту деген сөз эмес да. Бул бошотулсун деп эсептелсин деп билим берүү министрлигине жардам берип, алар жанагындай көп жылдан бери отурган ушундай калыптанып калган бир көрүнүштү жаңыртуу аракети деп эсептешибиз керек да. Мунун эми жыйынтыгы кандай болот? Конкурстун шарты менен жана билим берүү министрлиги жобону иштеп чыгат, анан тандоо критерийлери иштелип чыгат деген тапшырмалар айтып атпайбы? Ошо өкмөткө дагы, билим берүү министрлигине дагы ошондой тапшырма берилди да. Ошого жараша албетте жанагындай батыштын, Европанын, Азиянын жанагындай айрым мамлекеттеринин дагы тажрыйбасы эске алынат болуш керек. Туура, эми бул жарлык деле бекеринен чыгарылган жок да. Мисалы, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000ге жакын мектептин директорлору көптөгөн жылдардан бери, узак жылдардан бери директорлук кызматты бошотпой ошол жакта иштеп келишкен да. Ошол эле мезгилде бул эми иштей берсе болот, бирок ал жакта эч кандай жаңылык жок. Баягы эле эски система менен, эски ыкма менен башкарып, мектепте бир эч кандай өнүгүү болбой келатат да. Мына ошон үчүн конкурс өткөрүп, бир жаңылык киргизүү аракети жүрүп атат да. Эми бул жагынан мисалы илгери мындай айтканда, биздин эрага чейин эле байыркы Кытайда ушул мамлекеттик кызматка келгендерди же жетекчилерди ушундай бир сынактан өткөрүшүшкөн да. Ал чиновник искусство жагынан, мисалы музыка жагынан, же болбосо жаатуу жагынан, же атка минүү жагынан, же бир жакшы жаза билүү жагынан, билими жагынан, улуттук каада салттарды билүү жагынан сындан өтүшчү экен да. Бул жагынан мисалы Японияда деле, Америка Кошмо Штатында, Канадада, Германияда дагы ушундай бир атайын консультациялык бир фирмалар, бир уюмдар түзүлгөн экен да. Алар ошол жетекчи боло турган же мектепке бир жетекчи боло турган талапкерди сындан өткөрүшчү экен. Алар ошол жалпы билим берүүдөгү көйгөйлөрдү кантип чече тургандыгын такташчу экен да. Бул жагынан мына Россияда деле ошондой бир тарыхында болгон.
мисалы 19-жылдын башында Александр бир дагы атайын окуу жайларда, жогорку окуу жайларында ушул атайын көзөмөлдөө кеңешин түзүп, анан алар жетекчи боло турган илимий жактан, билим жагынан ушу жетекчи боло тургандарга алардын билим деңгээлин текшерип, окутуучулук ийгиликтерин карап чыгып, мына ошонун негизинде гана аларга ушул конкурска катышууга мүмкүнчүлүк берген экен да.